Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Eң alğaç жаратқан Allah subhanahu wa ta'alaға чексіз мақтаулар болсын. Андан кейін сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла Тағаланың үзгілтіксіз салауат саламдары болсын. Алланың жалғыздығына иман келтіріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның жолын, сүннетін қарманып жашаған сіздерге дайыма Алла Тағаланың үзгілтіксіз рахматы, мейірімі, хидаяты, нұру, адал рызқысы, берекесі, игілігі бола берсін. Бүгінгі жұма күніңіздер құтты болсын. Жаратқан Алла субханаху ва тағала мына осындай берекелі күнді атқарған бардық ибадатыңыздарды қабыл қылсын. Алла Тағала Құранда айтады: «Аллазина юнфиқуна фис-сарраи вад-дарра вал-казимина ал-гайза вал-афина анин-нас валлаху юхиббул мухсинин». Бұл аятта момын мұсылмандардың жақсы бір сыпаттарын сыпаттап, мақтап, Алла Тағала айтады: мұсылмандар ушундай, алар қиыншылық учурда да, бір қуанышты уақыттарда деле мүмкіншілігі болса, алар қайырымдылық іштерін атқара береді. Вал-казимина ал-гайза, ачуысы келгенде алар ачууларын басат, тоқтау болады, қармайды. Вал-афина анин-нас, жана алар кечиримдүү болады. Мына ушул ишти ким аткарган болсо, ал жакшылык иш кылган болот дагы, жакшы сапатка ээ болгон болуп, мына ушуларды Аллаху субханаху ва таала жакшы көрөт дейт. Башка бир аятта Алла Таала айтат: «Валлазина яжтанибуна кабаирал исми вал фавахиша ва иза ма гадибу хум ягфирун». Алар ушундай күнөө иштерден сактанышат, ар кандай ушу шариатка туура келбеген. Ал эми ачуулары келген учурда да ачуусун басып, алар кечиримдүү болот дейт. Бул аятта. Мына ушул аяттарда айтылгандай, биз бүгүн сиздер менен кыскача ушул ачуулануу жөнүндө сөз кылабыз. Ачуулануунун кандай пайдасы бар, же жокпу, же зыяны көбүрөкпү? Мына ушул аят менен баштадык. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистерин өтөлү. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат: күндөрдүн бир күндө бир киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга келди дагы айтты: «Аусини, о Алланын элчиси, мага насаат бериңиз» деди. «Мага осият кылыңыз» дегенде пайгамбарыбыз айтты: «Ла тагдаб, сен ачууланба» деди. Ушул сөзүн пайгамбарыбыз 3 жолу кайталады. Ал 3 жолу сурады, пайгамбарыбыз 3 жолу тең: «Сен ачууланба» деди. Башка бир риваятта келет, бир киши келип: «Я Расулаллах, аллимни шай'ан, мага бир нерсени үйрөтүңүз. Бирок ошол үйрөткөн нерсеңиз аз эле нерсе болсун, көп болбосун. Лаалли аихи» дейт. «Мен ошону акылыма түйүп алып, ошону аткарайын» дейт. Ошондо пайгамбарыбыз дагы: «Ла тагдаб, сен ачууланбагын» деп жооп берди. Бул риваятта да пайгамбарыбыз 2-3 жолу кайталады дейт. Андан кийин пайгамбарыбыздын сахабасы Абу Дарда радиаллаху анху күндөрдүн бир күнүндө айтат экен: «Я Расулаллах, о Алланын элчиси, дуллани аля амалин юдхилуни ал-жанна». Мага бир ишти айтыңыз, ошону мен аткарсам, ошого амал кылсам, мен ошо себептүү бейишке кирейин дейт. Ошондо пайгамбарыбыз айтат: «Ла тагдаб ва лакал жанна». Сен ачууланбагын, Кудай буйрса бейиш сеники деди. Мына ушул пайгамбарыбыздын хадистеринен карай турган болсок, демек бул пайгамбарыбыздын бизге осуяты. Эми жашоодо ар кандай учурлар болуп калат. Ошол адам ачууланган учурда биздин шариятыбыз, динибиз адамды токтоо болгонго, ачуусун басканга, өзүн кармаганга үндөйт, чакырат. Мына ошол хадистердин баары мына ошол. Демек, ачуулануунун артынан адам баласы өзүнө көптөгөн түйшүктөрдү
алып келип алат. Ачууланганда бирөөдү капа кылып алат, аялына талак берип алат, кошунасы менен урушуп алат, чогуу иштеген менен бири-бирин саламдашпай калган учурлар болуп калат. Көчөлөрдө бирөөлөргө туура эмес мамиле кылып калат. Мына ушул нерселерге алып барат экен да, кызыккандуулук, же ачуулануу. Ошондон пайгамбарыбыз бизге эмне кылып атат? Бул хадистерде ачууланган бул зыян адамга. Ошондуктан биздин ыйманыбыз, ибадатыбыз бизди тарбиялаш керек. Ачууланган учурда өзүбүздү басканга аракет кылалы. ولما قيل لابن مبارك дейт, Ибн Мубарак айтышкан экен. Ижма лана хуснул хулук фи калиматин. Бул Ибн Мубарактан, алымдан сурашкан экен, жакшы кулк мүнөз дегенди бир сөз менен бизге түшүндүрүңүзчү деп сурашканда, бул айткан экен таркул гадаб. Ачууланууну таштоо деген экен. Ачууланган деле таштаган болсок, көптөгөн маселебиз чечилип кетет. Ошондон баягы ачуу келгенде шайтанга азырбаш керек. Кызыккандыкка алдырбаш керек. Бул жерде Абдуллах ибн Амр ибн Ас радиаллаху анхунан риваят келет. Ал күндөрдүн бир күнүндө пайгамбардан сураптыр. Я Расулаллах, маза юнқизуни минан нари, тозоктун отунан мени эмне нерсе куткарат десе, пайгамбарыбыз дагы эле эмне деп жооп берди? Ла тагадап, сен ачууланба деди. Демек бул пайгамбарыбыздын биздин жашоодо колдоно турган жашоо рецепт десек болот. Бирок көпчүлүгүбүз ушуну карабай калып атабыз да. Пайгамбарыбыздын учурунда деле болгон адамдар кызыккандуулар, ачуулангандар, бири-бирин сөгүп тилдегендер, урушуп талашкандар. Ошон үчүн пайгамбарыбыз могу насааттарын айтып атат. Ачуулануу бул багы кызыл чок сыяктуу дейт. Ал адамдын ичинде болот дейт. Ачууланганда ушундай багы кызарып, тамырлары чыгып, бети кызарып, ушундай болуп калат дейт. Пайгамбарыбыз айтат экен, көрбөйсүңөр дейт, көзүнүн кызарып калганын, тамырларын чыгып калганын. Демек бул ошол чок сыяктуу эле дейт. Мына ошол адамдан кызытат дейт. Шайтан иблис айтат экен, адам качан мени жеңет дейт экен да. Эгер ачуусу келгенде өзүнү баса алса, ошол адам мени жеңет дейт экен. Эгер ачууланып туруп ачууланганын токтотпой башка бирөөгө зыян берсе, анда ал мен максатыма жеттим дейт экен да шайтан. Ошондон адам өзүн баскан сайын шайтанды жеңет дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз хадисинде айтат: "Ла яхкуму ахадун байна иснайни ва хуа гадманун." Ачуун келип турган учурда дейт, ачуун келип турган учурда эки адамдын ортосуна мындай чечим өкүм чыгарбагын дейт. Ошондон бизде шариатта казы жана муфтилер дейт, фатва берип аткан учурда аябай ачуусу келип турган учурда фатва бербесин дейт. Чечим чыгарбасын дейт. Багы эмоцияга алдырып, көңүлгө алдырып, ачууга алдырып, шайтанга алдырып, туура эмес чечим чыгарып алуусу мүмкүн дейт. Ошондон мына ушул нерселерден дагы эмне тыйылыш керек. Данышмандар айткан экен, "Ал-гадабу адуун фала тумалликку нафсак" деп. Ачуу бул сенин душманың, ачуулануу. Ошондон ачууң сени ээлеп албасын дейт. Сага ээ болуп албасын дейт. Ошондон пайгамбарыбыз дайыма бата кылганда, дуа кылганда мындай деп дуа кылат экен: "Ва ас'алука калиматал хакки фир рида вал гадаб." О Аллахым, ачууланып, жөнөкөй кубанып турган учурда дагы акыйкат сөздү, акыйкат адилеттүү мамиле кылууга Аллахым өзүң бизге күч кубат бергин, тауфик бергин. Ошол нерсени мен сенден сураймын деп пайгамбарыбыз бата дуа кылган экен. Мына ошондон биз эмне кылышыбыз керек? Ушул нерсеге кайдыгер карабайлы. Имам Ал-Хасан айткан экен, кимде 4 нерсе болсо, Аллах Таала аны шайтандын азгырыгынан сактайт дейт. Жана тозоктун отунан да сактайт дейт. Биринчиси ман малака нафсаху индар рагба. Кимдин багы шахватты козуп,
bir арам зынага, ойноштукка түрткү болуп атса дагы өзүнү кармап калса, жок, бул арам, мен булдай ишти аткарбаймын деп. Варрахба, bir коркунуч болгон учурда дагы туура эмес иш кылып койбой өзүнү жакшы кармаса дейт. Вашахва, шахватыл батын фарж деп коет бизде. Ошо курсагынын шахваты келген учурда дагы арамды жебестен, арам ишти кылбастан ошолун токтотуп калса, андан кийин алгадабу ачуусу келген учурда өзүнү кармаса дейт. Мына ошондо ушул адамды шайтан эч качан азгыра албайт дейт. Алла Таала шайтандан сактайт дейт. Демек, ачууланган учурда адам көптөгөн туура эмес иштерге барып коет экен. Бул жерде Хишаб ибн Урва айтат, бул атасынан риваят кылган немени айтат. Дауд пайгамбардын китебинде жазылган дейт экен. Фихиками Дауд дейт. Дауд пайгамбардын дагы даанышман сөздөрүн жазып кеткени бар экен, ошол жерде жазылган экен. Алла Таала айткан экен: "Я Дауд, о Дауд, ияка ва шиддатул гадаб, сен ачууланбагын. Чыныгы катуу ачуулануу мафсадатын лил фуади, жүрөктү бузат" дептир. Жүрөк бузулса, ой бузулат, ой бузулса, анан ниет, башка жаман иштердин бардыгы болуп кетет экен. Мына ошондон биз ушул жерде пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва салламдын ушул айткан насааттарын жакшы угуп билип алалы. Азыр мына бизге муфтиятта көптөгөн маселелер, үй бүлө маселелер келип атат. Ачуудан болуп калды деген эле адам да. А бирок ачуулануунун дагы өзүнүн даражалары болот. Анан фатва бергенде, чечим чыгарганда ошол даражаларга карап туруп, андан кийин фатва берилет. Демек, биз азыр коомдо ушул нерсеге өтө муктажбыз. Имам ал-Маврidi айтат экен, Алла Таала Тавротто ушундай келтирген дейт. О адам баласы, эгер мени ачууланган учуруңда мени эстесең, анда мен сага ачууланбайм дейт экен. Демек, биздин ошол окуп аткан намазыбыз, тутуп аткан орозобуз, ибадаттарыбыз, ажы умраларыбыз, зекет садакаларыбыз биздин кулк мүнөздү оңдош керек. Ошондон Алла Таала Куранда айтат: "Инна салата танха анил фахшаи вал мункар. Ва ла зикруллахи акбар. Валлаху я'ламу ма таснаун." Намаз бардык жамандыктан, мункарлардан, шариатка каршы келген иштерден, сөздөрдөн тыйсын. Алланы зикир кылуу дайыма улук. Бирок Алла Таала эмне кылганыңарды билип турат дейт. Билип турат дейт. Ибн Мукни өзүнүн сөзүндө айткан экен: "Казмул гайзи аула мин зуллил и'тизар." Ачуун келип, башка бирөөгө зыян берип коюп, кийин басылып, токтоп калгандан кийин өзүңө келгенден кийин, мен эмне кылып койдум? Кой барып кечирим сурап коеюн дейбиз да. Ошонун алдына барып кечирим сурагандан ордуна, андан көрө ачууңду эле басып койбойсуңбу дейт экен да. Ошол жакшыраак дейт экен. Бирөө барып астына түшүп кечирим сурап, өзүңдү кемсинткенден көрө, ачууң келген учурда эле ачууңду басып кой дейт. Мына ошол эң бир жакшы сапат дейт. Ошондо пайгамбарыбыз айтат: "Лейса шадиду бисурати." Калу, пайгамбарыбыз айтат, билеги күчтүү, баягы мындай биздин тилде айтайын, которуп эле түз эле, билеги күчтүү эмес, ачуусу келгенде өзүн кармаган адам ошол күчтүү деген экен пайгамбарыбыз. Анан башка бир немеде да пайгамбар сураган: "Ким күчтүү дейсиңер?" десе, "Күрөштө көптү жыгаткан күчтүү дейбиз" десе, пайгамбарыбыз айтат: "Жок" дейт экен. Эң күчтүү адам ал ачуусу келгенде өзүн кармаган адам дейт экен. Ошол адам эң күчтүү болот. Бул жерде күндөрдүн бир күндө пайгамбарыбыз чыкса, эки адам бири-бирин тилдеп атыптыр. Истабба ражулани дейт, бири-бирин тилдеп аптыр. Анан биз ошол жерде отурабыз дейт. Чыкты, пайгамбар чыкты, отурдук. Экөө тең токтобой дейт, бири-бириге ачууланып ушинтип тилденип атканда, пайгамбарыбыз айтты дейт. Бир аз ар жакта экен алар. Пайгамбарыбыз айтты: "Мен билем" дейт. Ушулар дейт, азыр могу сөздү айтса, ачуулары басылат дейт. "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим" деген. Ушулар "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим" деп айтса,
булардын ачуулары басылмак деп пайгамбарыбыз айтты дейт. Кейін анан аларга айттык дейт, токтоткула, пайгамбарыбыз чыгып калды, монуңар токтоткула деп, анан алар басылды дейт да. Демек бул дагы бизге көрсөтмө, адам ачуусу келгенде аузу биллахи минаш шайтанир ражим десек басылат дейт. Башка бир сөзүндө пайгамбарыбыз айтат: "Иннал гадаба минаш шайтан", ачуулануу шайтандан дейт. Ал эми шайтан оттон жаралган. Отту суу өчүрөт, ким ачууланган болсо, анда дара талап койсун дейт. Ачуусу басылат дейт. Башка бир насаатында ачуун келгенде туруп турсаң отуруп кал, отуруп турганда да басылбаса жатып кал дейт экен. Үчүнчү насаатында пайгамбарыбыз айтат: "Эгер ачуун келгенде унчукпа" дейт экен, сүйлөбө дейт экен. Мына ошол пайгамбарыбыздын бизге көрсөткөн көрсөтмөлөрү. Бизди мына ушул нерселер тарбиялаш керек. Биз башка бирөөгө же башка бирөөлөрдүн немесине карабашыбыз керек. Бизге шариатта эмне дейт, Кур'ан сүннөттө эмне дейт, мына ошого көңүл бурушубуз керек. Пайгамбарыбыз айтат: "Аллиму ва яссиру ва ла туассиру". Сахабалар айтып атат: "Элдерге үйрөткүлө, кыйындатпагыла, жеңилдеткиле. Ва иза гадиба ахадукум фалияскут". Эми бирөөңөр ачууңар келип калса, анда унчукпагыла дейт. Өзүңдөн сөз чыкпасын дейт. Ачуун келгенде да унчукпай калсаң, өзүңдү кармап, демек маселе чечилет экен. Анан тиги айтышат, сен айтасың, тиги айтышат, же аялы менен айтышып кетсе, же экөө тең токтобосо, анда ачуу бул кол көтөргөнгө, жаман сөз айтканга, балки үй бүлө ажырашканга, талак сөзүн айтканга деп алып барып коет экен да. Ошол ким аялына талак айтып ажырашкан болсо, шайтандын эң жакшы көргөн амалы ошол экен. Ошол эки адамдын ортосун ажыраткан, эр менен аялдын ортосун ажыраткан шайтан бул эң бир иблистин жакшы сыйлыктарын алат экен да. Азаматсың дейт экен. Анан биз ачуубуз менен, кызуу кандуулугубуз менен, мен ушундаймын да деп эле шайтандын жеми болуп калбайлы. Алла Таала сактасын, а? Хадисте келет, пайгамбарыбыз айтат: "Ваман казама гайзаху", ким ачуусу келгенде ачуусун кармаса, басса. "Валау шаа юмдияху амдаху", кимге ачуусу келген болсо, ошого ачуусун чыгарып ала турган күчү бар болуп туруп, бирок кой деп туруп өзүн баскан болсо, кыяматта Алла Таала анын көкүрөгүнү разычылык менен, тынчтык, саламат менен толтурат дейт. Алла адамга коркунуч жок болот кыяматта. Адамдар корккон учурда бул адамга коркунуч жок болот. Алла Таала өзүнүн жан дүйнөсүн, көкүрөгүн канааттуу разычылык менен толтуруп коет дейт. Бирок бир шарты, ачуусу келген учурда ошол адам өзүн басыш керек болот. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, бул жаатта дагы айта берсек маселелер көп. Эң негизгиси, биз ушул намаз окуп аткандан эмне үчүн намаз окуп атамын деген суроону беришибиз керек. Жөн эле намазым машыгуу болуп калдыбы? Кээ бир көнүгүүлөрдү аткарган сыяктуу эле парзын аткарганыбыз менен анын маани маңызын түшүнбөй калбай тургандай болбошубуз керек. Ошондон алымдарыбыз айтат: "Иннама жуилат ал-ибадат ли tahzibil ахлак" дейт. Аллаху субханаху ва таала ибадаттарды кулк мүнөздү оңдоого, жан дүйнөнү тазалоого, акыл пикирди туура ойлонуп тазалоого багытталган дейт. Болбосо барыбыз бирөөбүз биздин намазга Алла Таала муктаж эмес, орозобузга муктаж эмес. Балки ушул ибадаттарды аткаруу менен биз өзүбүздү өзүбүз тарбиялайбыз. Демек, ачуулануу дегенде, ачуулануунун дагы эки түрү бар. Ал-гадабул махмуд, кээде ачуулануу болот, адам болгондон кийин ачууланасың. Бирок ачуулангандын чеги бар дейт да. Ошол чеги менен болсо болуш керек. Кээде Алла үчүн ачууланабыз. Бирөө тамеки тартып аткан болушу мүмкүн, көп эле аябай өзүнө зыян кылып, арак ичип аткан болушу мүмкүн,
бир ойношто кылып аткан болушу мүмкүн, бирөөдүн акысына кирип аткан болушу мүмкүн. Чындыгында мындай нерселерге ачууланышыбыз керек. Алла үчүн жок дегенде жүрөк менен туура эмес кылды деп кайтарып, ага бата кылып коюшубуз керек. Эгер колубуз менен кайтара турганга мүмкүнчүлүк болсо, балки балдарыбыз, досторубуз, балки туугандарыбыз, анда токтотконго аракет кылышыбыз керек. Кол менен, болбосо тил менен, болбосо жүрөк менен жаман көрүп коюш керек. Ал эми жаман ачуулануу дегенибиз бул ошол баягы туура эмес, шариатка ылайыктуу эмес ачуулануу, чектен чыгуу, булардын баардыгы туура эмес деп билинет. Демек, ачуулануунун дагы 3 даражасы болуп, кебирлер такыр эле ашырып ийет, кебирлер такыр эле ачууланбайт. Бизге экөөсү да керек эмес. Бизге ортосу, шариаттагы орто бул болот. Кетче ачууң келип калат, аялыңды бир нерсеге багытташың керек болуп калат, балдарыңа тарбия беришиң керек болуп калат. Бул нерселер жакшы нерсе. Алла үчүн тарбия берүү үчүн, бирок аны дагы чектен чыкпастан. Анан такыр эле ачууланбай коюу деген нерсе жок. Жараткан Аллаху субханала ва таала баарыбыздын амалдарыбызды кабыл кылып, мына ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын осуятын аткарганга күч кубат берген болсун. Анан урматтуу мусулман бир туугандар, ошол өткөндө айтканбыз, суроолор болсо жазып келиңиздер деп. Могул жерге азыр биздин дамылалар неме даярдап койду, коробкаларды. Чыгып кетип атканда ошол жерлерге таштап кетсеңиздер, анан буюрса эмки жумадан ушул жерде баягы жумушка кеткендер бара берет, жумуш барлар бара берет. Ушул жерде бир жарым сааттай убактым бар дегендерге ошол суроолорго жооп кылып, кээ-бир маселелерди чечкенге аракет кылалы иншалла. Амин. Алхамдулилlah. Вассалату вассаламу аля расулилlah. Жараткан Аллах субханала ва таала иманыбызды бекем кылсын, ибадатыбызды кабыл кылсын. Ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айткан осуят хадистерине амал кылууга Алла таала баарыбызга күч кубат берген болсун. Алла таала кыяматка чейин баарыбыздын урпагыбызды шайтандын азгырыгынан сактаган болсун, жаман нафстын азгырыгынан сактаган болсун, жаман мал мүлктүн азгырыгынан сактаган болсун. Аллаху субхана ва таала баарыбызга адал рызкы берип, ошону менен жашап, ошону менен балдарыбызды тарбиялап, элибиздин, жерибиздин, ислам динибиздин кызматында болуубузду баарыбызга Алла таала насип кылсын. Биздин кылган ошол жума күнү бир убакыт бар. Ошол убакытта бата кылса кабыл болунат дейт. Аллах субхана ва таала ушу биздин кылган дуа тилектерибиз менен Кыргызстан мамлекетибизге дайыма тынчтыкты, ынтымакты, биримдикти, достукту, токчулукту дайыма насип кылсын. Ва саллаллаху таала аля хайры халқи Мухаммад ва аля али ва асхаби ажмаин би рахматика я архамар рахимин.